40 жылдан ашык убакыттан бери бирге түтүн булатып, үй бүлөлүк турмуштун ысык суугун чогуу басып өтүп, эми небере сүйүп бактылуу, туруктуу турмушка ээ болушкан Казыбек Асаналиев жана Гүлшара Дүйшөнбаева менен үлгүлүү үй бүлө рубрикасынын алкагында баарлаштык. Бири-бирибизди түшүнүп жашаш керек, ошо түшүнүп жашашканда жакшы да. Үйгө көлгө барганда деле ата-энеге даттанасың да, кээдечи даттанса биздин энебиз мугалим болчу, өзү мыкты киши болчу. Биз 8 кызды тарбиялап, энем 11 балам менен баланы тарбиялаганда менин атамдын ачуусу чатак экен негизи. Негизи чатак. Анан биз ата-ана десек адам айтып атчу. Мына силер үчүн мен атаңардын кыялына чыдаганмын деген. Кантип эле менин күйөө балдарым өзүмө окшош. Кантип эле тиги атаңардын кыялындай болгон силердин кыздарды деле тиги ыза кылып коймогу эле. Силер үчүн мен чыдадым беле, жанагы өзүңөр сүйлөштүңөр, өзүңөр читлешип кеттиңер, ортоңордогу бала үчүн чыдагыла силер дагы. Балдарды ойлоп жашагыла деди. Ушинтип баягы азыр мүнтүп азыр ошентип эне ушинтип тарбия көрсөткөн. Андан соң биз өмүрлөштөр кайдан, кантип табышып калышканын сурадык. Өз кезинде түгөйлөр жаңы баш кошкон күндөрүн эскеришип, материалдык жактан кыйынчылык болбогонун, бул үчүн ал учурда өкмөт керектүү шарттын баарын түзгөнүн белгилешти. 4 жыл сүйлөшкөнбүз. 3 жыл сүйлөштүк. Илгери сельхоз институттун балдары экономика келчү да. Сөз айтышып. Анан ошентип эле студенттик өмүрдө бирибизди тааныштырып жүрүп алышкан. Студенттик кездер чогуу эле өткөн турбайбы эле? Чогуу эле өттү. Ошондон кийин бул 1 жыл эрте бүттү, 1 жыл иштедик жактан. Ошо студенттик ана баягы нарындык жигит көлдүк кызды кайдан таптым дегенде студент болуп жүрүп таашып алганбыз. Анан баш коштуңуздар экөөңүздөр тең өзүңүз айткандай башында аябай аз айлык менен башталат да, экөөңүздөр тең ошо мамлекеттик жумуштарда иштеп жүрүпсүздөр да, үй бүлөнү кантип түптөп кеттиңиздер? Азыр элестетсеңиздер эмне кармап калыптыр сиздердин үй бүлөнү, эмне бекемдеп? Азыркы жаштарга жомок болуп калат да, айтсакчы. Биз молодой специалист болуп келди да колхозго. Келер менен колхоз үй берди. Сразу элечи. Анан келип, жаш кадр экен, эмнеңер бар, эмнеңер жок деп биз жашпыз да, жетешип келдик. Анан келсек, тамак жасаганга деп билесиңби, Чабанский газ плита алып келип берди колхоз. Киргизип берди. Тоокторду берди. Эт берди складтан сразу эле. Колхоздон деген 4 бурчтук нан бышчу, аны берди. Эсибиз эле биргитеген 5 комнаталуу үйдө эле газыбыз деле бар, тиги тоогубузду тоокканага киргизип салдык. Үйдү да берди. Жомок чын эле. Анан бир айырмасы жанагы Советтер Союзу үй бүлө деп, жаш үй бүлө. Подъемный берчү да. Ана тиги жанагы кайра курулуунун айырмасы Советтер Союзунун убагында молодой специалисттерге бүт шарт түзүп берчү да. 13 оклад бир берет деген эмне деген ушундук. Келгенде. Биринчи келгенде 6 айлык оклад берди. Андан кийин 1 жыл айлангандан кийин баягы үйдү да берди, тамагын берди. 13 зарплата деп коет да. Эмеден эмтиги будайдын эмелеринен түшкөн эмелер менен ошондо. Советтер Союзунда жаңы кадр келгендечи, подъемный деген бар болчу. 6 айлыкты бир берчү сразу. Анан плюс жол расходун да төлөп берчү көчүп келгенде. Материалдык кыйын колдочу да. Илгери жаштар, жаңы кадрларда. Иштеп эле бериш керек болгон нерсе калат экен да. Тамак ашын толтура, эт жеп жүрмөсүн, нан көп болчу. Мен көлдөн энем келип таң калып калган, окуй бияк деген 5-тин 4 турбайбы, наныңарды бышырып берсе, этиңерди киргизип берсе. Биз баары эле талон менен нан алып келчүбүз болду. Үй бүлө бекем болуш үчүн жубайлардын бири-бирине болгон ишеними, сыйы, мамилеси да олуттуу орунда. Ал үчүн аялы да, күйөөсү да мамиленин үстүнөн иштеп турушу керек дешет алар. Сиздер кантип бири-бириңиздин кесипти сыйлап аттыңыздар да? Мындай да. Бул мен ата-энем мугалим да. Колхоздо түнкү саат 12-1 чейин иштейт дегенде мага жомок болчу. Мен жашап атканда жалгыз калам да үйдө 5 комнатада. Бул жок, абдан. Бул эмес ал, Жок, бул кошуна айыл. Бул айыл. Анан бул жок 12-1 чейин. Анан келгенде истерика кыласың, сен 12-1 чейин кайда жүрөсүң? Мен иштеп атам. Жок, кантип иштеп атасың? 8 саат эле да жумуш күндө атам. Мен 8 саат иштеп келгөм да. Ата-энем болсо мугалим. Анан түнкү жумуш деген жок, андай болушу мүмкүн эмес. Эртең 8ден кетет да, түнкү саат 1де келет. Скандал да, урушам да, илайм, таарынам, кетем дейм. Анан бир жолу анан бул акырын эшип барды. Жүрсөң депчи. Кечинде келип анан ток калып барды ошентчү. Колхозду менин представлением жок болчу. Анан барсам элдин баары жүрөт. Ток иштеп атат, заводскат жүрөт.
Анан мүтөт мына менин аялым ишенбей айтат, эшитип келдим дейт, орус аялдардын баары вот кызганаткан турбайбы, вот мы вот так работаем деп көрсөтсө бүт жумушта экен да. 2 смен, 3 смен менен иштешет экен да, көрсөтчү. Чан урун тазалаганда круглый сутка иштейт да. Ошентип анан барып. Анан бир эшитип алдым дейт. Айылдын ар жагында 1 километр дейт. Жүрөм баштан жетелеп алып. Анан түн ичинде 2 смен иштеп атат. Эртең менен иштейт. Жетекчилер болсо смендешпейт экен да. Бул жумушчулар смендешет экен, алар жетектейт экен. Анан кийин көрдүм. Молодой специалист ана сап салды да жумушка. Караш керек деп анан кийин ошондон ишенген. Казыбек Асаналиев азыркы нарын мурунку Тяньшан районундагы Жаңы Талап айылында интеллигенция өкүлдөрүнөн куралган үй бүлөдө чоңоюп өскөн. Мектепте аяктаган соң аскердик кызматты Украинада өтөгөн. Андан кийин эмгек жолун 1976-жылы Жаңы Талап колхозунда айдоочу болуп баштаган. 2 жылдан кийин Фрунзе шаарына келип, Скрябин атындагы Айыл чарба институтунда агрономдук факультетте билим алган. Жайыл, Панфилов райондорунда, Нарында агрономия багыты боюнча колхоздордо эмгектенген. 1998-жылы жогорку окуу жайдан юридикалык багыт боюнча да жогорку билимге ээ болгон. Экинчи жогорку билимге ээ болгон соң Казыбек Асаналиев Жайыл райондук жер боюнча инспекциясында, Панфилов райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктүн укуктарын каттоо боюнча башкармалыгынын башчысы жана ушул багыттагы бир топ иштерде иштеген. 1 ай мурун ардактуу эс алууга чыккан Асаналиев соңку жылдарда Кара Балта шаары жана Жайыл, Панфилов райондор аралык экологиялык көзөмөлдөө боюнча инспекцияда башкы инспектор болуп эмгектенген. Анын бул тармактарда жасаган эмгектери бааланып, Кыргыз Республикасынын ардактуу инсаны төш белгиси жана республикалык, облустук, райондук бир нече ардак грамота, диплом, сыйлыктар менен сыйланган. Жалпысынан 49 жыл өкмөттүк мекемелерде иштеп келген Асаналиев пенсияда отурууга көнө албай жатканын, дээрлик жарым кылымдык топтогон тажрыйбасы менен башкаларга бөлүшсөм деген ойдо экенин айтат. Күч бар, тажрыйба бар, билим да бар, эмнеге болбосун дейт ал. Иштегенге келе берет деди. Көнүп калганбызда. Анан азыр бирдеме унуткансыз эле амигатыбызга кызматка барып, мени иштеп, көнүп калган кишилер аябай буталды оор болуп калат экен. Үйгө отуруп калган депчи. Анан азыр жакшы эле көнө баштадык. Эс алуу туура кабыл алып атабыз. Эс алуу болгон менен эми үй тичилиги бар. Келечекте ойлор деле бар да, элге дагы эле кызмат кылат да бар. Юридикалык консультация кеңеш ачсамбы деген ой бар. Анткени эме да, боорики элдер азыр деген кийинки жана кайра куруудан кийинки элдин сабатычы, документтештирүү, жерди документтештирүү, үйлөрдү документтештирүү, анан кеңеш алуу деген жагынан тарыраак. Гүлшара Дүйшөнбаева учурда Жайыл районуна караштуу Полтавка айыл өкмөтүндө экономист, статист кызматында эмгектенүүдө. Жетекүз районунун Жеңиш айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1982-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетинен эмгектин экономисти кесибине ээ болуп, ошондон тартып өз кесиби менен эмгектенип келет. Анын көп жылдык үзүрлүү эмгектери бааланып, мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору, айыл чарба жана мелиорация министрлигинин айыл чарбасынын отличниги төш белгиси жана облустук, райондук администрациялардын бир нече ардак грамота сыйлыктарына татыган. 2004-жылдан баштап 4 жыл Ак Башат айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланып, коомдук маселелерди чечүүгө чоң салым кошуп келген. Гүлшара айым журналист болууну кыялданганын, бул кыялын акырындан орундатып, гезитке актуалдуу маселелер боюнча макалаларды жарыялап, ыр жазып, китеп чыгарып жатканына кубанычта. Азыр 92 жашта отурган кишини мисалы ким сурап атыптыр? Баягы өкмөткө төбөсү көрүнгөн эле кишилер чыгат, мында эл арасында чоң эмгектенген кишилер калып калат да. Анан ошондой кишилерди козгоп жазгандарым бар. Ушундай эле. Ошондой темаларды козгоп жазып атам. Өзүм мына мен бала чагымдан эле жазам ошто. Мына бала чакта жазган, ата-энеме жазгандар бар. Монда инсандар таппайт, эме таппайт, мына 92 жаштагы киши
мен ушул эмне менен алып туруштум ошо жана 2 жыл отуруп калбадым үйдөчү. Анда жөн отурбайын ушундай кишилерди жазайынчы деп мен тааныган эле өзүмдүн атамдын карындашынын күйөөсү болот. Педагогика илимдердин кандидаты, мына кылым карткан педагог деп Эркин Тоого Айчүрек эженин жардамы менен чыгардым. Мына 92 жашка чыкты. Бул мен атам менен ошо жездемекөө дос болгон эжеме үйлөнгөн экен. Анан ушу киши мүтөт да азыркы жаштар дейт балдар орусча сүйлөп эле кыргызча сүйлөп айтат дейт. Анан эми 92 жашта отурган жашка чыккан педагог киши жөн отурбай неберелери манастын жана 5 тому бар го, кара сөз менен жазылган. Менин көзүм көрбөй калды дейт. Анан кулагымда начар укту дейт. Аппаратура менен жүрөт. Анан ай сен мага окуп берчи балам, Морикини деп анан акчалай кызыктырып, анан алдап салдап небересин окутат экен, манастын томдорунчу. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутат экен, кыргыз тилин үйрөтөйүн деп. Анан ошол кишини билем да ошондой кылганын. Анан мудройлук кылып аткан. Анан мына неберелерин отургузуп алып, отуруп алып окуйт экен да. Күнүгө 3-4 барак план кылып коебуз дейт, план менен окуйт дейт. Анан эс алат дейт сабактан келгенден кийин. Анан биринчи чулдуруп аткан дейт кыргызча. Анан жатып калды дейт. Анан ушул киши жөнүндө жаздым. Ушундай менен алып турушат да, анан иштегенден кийин булар калып калды. Өмүрүн өкмөттүк иштерге арноо менен катар гармониядагы үй бүлөнү кошо алып кеткен кармандарым 2 уул 1 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Балдарынын баарын жогорку окуу жайлардан татыктуу билим алышына шарт түзүшкөн. Бактылуу карылыкка карай жол алып бара жаткан өмүрлөштөр биргеликте небере жытын искөө бактысына жетишкенине чексиз каниет кылышат. Үй тиричилигиңе өтөт экен, анан такай эле бири-бириңерди алаканга салып эле, папестеп эле сүй арна отурган жашоо деген антип элестетпеш керек. Балалуу реалдуу караш керек. Бардык жагы сүйүң бөлүнүп кетет турмуштачы. Бүт бардык жака бөлүнүп кетет. Рахмат, анан сиздердей болуп неберелерди чогуу биргеликте сүйүп, пенсиянын теге акчасына келген нанды чогуу бөлүшүп кеткен, куракка жеткендер, жетпей ажырашып кеткендер дагы бар да. Ушул кездеги сезимдер менен бөлүшпөйсүздөрбү? Чогуу неберелүү болуу, чогуу пенсияга чыгуу, ушул курактагы жашоо кандай болот экен? Сонун рахат да. Экөөбүз өткөндө сүрөттөрүп жатат, видеолорубуз бар, неберелерибизди алып паркта жүргөн. Ой, барып алып, мен мисалычы өзүм мисалы пенсиямды алсам, өзүмө эчтекени ыраа көрбөйм. Пенсиямды алып алып, балдарыма чыгып калып, ошо неберелерим сен кача мына бүгүн суббота, эмне үчүн келбейсиң эле деп чакырат да. Срочно приезжай дейт да. Неберелерди экөөбүз Мына входной дейт. Эң бир тууган чоң ата менен бир тууган чоң эне деген ал чоң бакыт да. Неберелер деген рахатыбыз бар да. Небереге көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек. Бирок жанакы айтып атпаймынбы, пенсиябызда эле кичине 10 миңге жеткизип койсо, прожиточный минимум. Неберелерге жетсек элек, өзүбүзгө эле жетсек элек да. Бир эле эме ошо. Ошо жагын карабай коюшту да. Кудайга шүгүр. Үстүбүздө үйүбүз бар, астыбызда ашыбыз бар, балдар бизден оокат сурабайт. Анан эле бир ата-эненин тилеги ушул экен да. Мен мисалычы үйдөн жакшы оокат болсо деле кичинекей балам келсе, улуу балама салып жөнөтөм да. Ай мама, өздөрүң сатып жейби, эмне үчүн салып атасың деген суроо берет да, албайм дейт да. Айтам, ай, мамаңдын кекиртегинен өтпөйт. Мен жеген оокатты ушу уул келиним, неберелерим жесе деп ойлоп атам. Мама деген ушундай да дейм да. Энеңдин мамаң да балам кичине жеп койсо, анан мен тоем да өзүм. Вы правы, родители больше своей жизни они проработали на госслужбе. Воспитание какие имел, но в основном это надо быть честным деген, да? А там деле папа и мама, они были честными людьми. И честные люди. И они всегда говорили, надо трудиться не только во благо себя, да, во благо людей других. Я в свое время тоже был руководителем других коммерческих банков, когда мне отец всегда говорил, прокормить себя каждый может, а вот прокормить людей, коллектив, общество, ну, это не каждому дано, и это надо уметь, и это надо делать. И я думаю, именно порядочность, честность по отношению к себе, по отношению к другим, окружающим. И во-вторых, это на первое место всегда ставили именно образованность. Кыргыздардын менталитетинде мындай сезимдерибизди, айрыкча ата-энелерге болгон сезимдерибизди ичибизде бар болсо деле сыртыбызга чыгарып аларга айта бербейбиз да. Такыр айтпай деле өмүрүн өткөргөн балдары барбыз. Сиз азыр эми ата-энеңиз жаныңызда жок, видеодон көрсө эмнелерди айтат элеңиз? Я в детстве, когда студентом был, я в многих вещах отца не понимал. Я всегда иногда
осуждающий, иногда с критикой говорил. Ну, всегда воспринимал остро. Но это, походу, наверное, юношеский максимализм был. Но сейчас я семейный человек, мне екі балам бар, семью кормлю. Я сейчас даже 70-80%, 100% того, что отец делает, я сейчас не могу сделать, да, для детей своих. Потому что простое воспитание человека именно своими, не словами. Отец у меня не многословен, он много ничего не говорит, у меня мама многословна. Основную идею отца мама передает, да? Отец именно чисто своими делами, как он есть, он этими вещами нас воспитывал, да? Сейчас я вот когда много думаю, я всегда думаю, хорошо, что у меня вот такой отец был. Потому что у меня были друзья, у меня знакомые были, у которых то мамы нету, то отца нету, то отец недостаточно воспитывал. Такие моменты были, да? Я всегда говорил, хорошо, что у меня такой отец есть вообще. Я что могу сказать папе просто? Я ничего не могу сказать, просто мне сейчас ком в горле. Могу просто сказать спасибо, да, и все. Потому что, может быть, я тех мечтаний родителей, которые они хотели бы видеть меня, я, может быть, не достиг. Но я считаю, как бы себя вот, и свою семью достойными гражданинами нашей республики, нашей родины, да. Вот именно маме, что я скажу, мама ему, вы сами, наверное, видели тоже, мама это движок, маме словами не передать, только слово спасибо, да, она есть и будет, надеюсь, потому что таких людей, как мама, я еще не встречал. Честный госслужащий советской закалки, бізде үйбіледі мындай аябай билим алууга аябай принципиальный подход. То есть мы считаем, мен деле азыр өзүм балдарыма ата-энем бизге ушундай принципиальный подход кылган, что өзүң билим алып, өзүң күчүңө ишениш керексиң, первый очередь. Эч кимге эмес. То есть бизде андай принцип эч качан болгон эмес, ата-энеме ишенем, окубайм, эчтеке кылбайм. То есть такого у нас никогда не было. Мы с братом всегда старались учиться. У нас кичинекей чактан эле бар болчу, стремление учиться. Родители нас особо сильно так прям не заставляли. То есть у нас это уже было заложено. И такие качества, как принципиальность, честность, действительно воспитали нас ушундай качествону. И азыркы убакта, например, мен өзүм жумушуман көп колдоном ушундай качествону. Принципиальность, справедливость, честность деген. Казалось бы, там элементарные или качества элементарные, но как показывает жизнь, көп жерде ал нерсе көп каралбай кетет да. Я считаю, что ошол көп таасир берген. Атам жактан дагы, апам жактан дагы именно честность, принципиальность и справедливость. Вот эң үч качества, которые я могу выделить, да. Что я их в первую очередь жашоодо, жумушта ошого маани берем. Да, самые основополагающие. Сиз ушундай экономика багыты боюнча билим алдыңыз да? Ооба. Бул апаңыздын кесибинен таасирби же кандай болуп тандап калдыңыз? Негизи мен ата-энем мени врач болсун деп ойлогон, хирург деп. Но окууга тапшырганда мен ушу көбүрөөк экономика жагына кетип калдым. Потому что математика жагы күчтүүрөөк алып кетти да. Окуу жайга тапшырганда дагы медицинский университетке бир аз балдар жетпей калган, бюджетный орунга. А экономика жагына жөн эле өтүп кеткен да. Ну, для себя сделали вывод, что экономика жагы все-таки легче дается. Ошол КРСОну бүттүм, экономика факультетин, финансы, кредитти.
деген окуду эмесинчи специальныйсын. Бюджетте окудум өзүм үчүн менен. Чарчап келсем кубатым сен, жылмайып тосконум ай күнгө тең. Бочокту жандырган менеттериң, мелтиреп чалкыган көлдөй терең. Бочокту жандырган менеттериң, мелтиреп чалкыган көлдөй терең. Кандай сезим сүйүү деген, балдай сезим сүйүү терең. Жарокерим өзүң барда жашоом шаңдуу.